Рахмат, кийинки сөз Абдалиев Мекимбек Акимовичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Окумуштуулар керек. Кайсы мамлекет болбосун, окумуштуу керек. Мага айтып берсеңиз, окумуштуулук даражанын иерархиясы боюнча айтып берсеңиз, азыр бизде Кыргызстанда могу силер жаңы киргизген боюнча дагы эң күчтүү деген мындай бир даражасы кайсыл болуш керек? Анан иерархиясы боюнча айтып берсеңиз. Мекимбек Акимович, бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтом менен кабыл алынган улуттук квалификациялар рамкасы деген документ бар. Ошол улуттук квалификациялар рамкасын таануу боюнча атайын токтом чыккан. Ошол жерде квалификациялардын деңгээли жазылган, бирден баштап 9га чейин. Ошол жерде илимдин кандидаты 8-нчи болуп турат, илимдин доктору 9-нчы болуп турат. Деңгээлине жараша бизде азыр параллелдүү түрдө мына PhD дагы кетип атпайбы? 8-нчи, 9-нчы деңгээлде турат. Эң жогорку окумуштуулук даража жөнүндө айтканда биз доктор, илим доктору жөнүндө айтабыз. Илим доктору, Булардын ар биринин өзүнүн даражасына ылайыктуу айлык маянасы көбү, то есть кошулабы? Ооба, илимдин кандай льготалар бар буларга, ошо илимдорго? Илимдин кандидатына, анан илимдин докторуна өкмөт тарабынан айлык маянасына кошумча берилет. Канча пайыз? Азыр илимдин доктор окумуштуулук даражасы үчүн 2700 сом өлчөмүндө, илимдин кандидат окумуштуулук даражасы үчүн 1350 сом өлчөмүндө. Рахмат. Кийинки суроом улуттук илимдер академиясына да. Силерде канча илимпоз бар? Жана 1 жылдык бюджетиңер канча? 1 жылга канча акча каражат силерге бөлүнөт? Айлык маяна, бардык чыгымдарды эсептегенде. Рахмат. Бизде Улуттук илимдер академиясында 1682 илимий кызматкер иштейт. Быйылкы жылга 499 миллион сом каралган. Мунун ичинде айлык акы, анан коммуналдык услуга бар. Эң төмөнкү айлык бизде 7000 сом, орточо айлык 12000 сом. Бизде канча академик бар? Бизде бүгүнкү күндө академиктердин өкмөт бекиткен саны 45 болуш керек, бирок азыр 39 академик бар. Ал эми членкорлордун саны 70 болуш керек, бүгүн 51. Биздин академиктердин эң аксакалынын жашы канча, эң жашынын? Эң аксакал бизде бүгүнкү күндө Мамбет Мамакеевич 96-97ге чыгып калды го. Эң жашычы? Эң жашы 53-54-тө. 53-54-тө. Дагы бир суроомо жооп берсеңиз, ушу биздин илимпоздор акыркы жылдар, акыркы 3 жылда алайлычы, акыркы 3 жылда эмне илимий мындай ачылыш жасашты? Рахмат. Жана математика боюнча бир илимпозубуз ачылыш жасаптыр, аны айтпай эле коюңуз. Башка эмне илимий ачылыш жасашты айтып берсеңиз? Эми илимий ачылыш деген бул 100 жылда бирден, 50 жылда бирден жасала турган ачылыш болот да. Ал эми иштелмелер бүгүнкү күндө Улуттук илимдер академиясында абдан эле кеңири иштелмелер ачыгын айтканда толтура. Биздечи биз аны коомчулукка жеткире албай аткандыгыбыз бул башка сөз. А так фундаменталдык, прикладдык илимде бүгүнкү күндө ошол өзлөрүнүн алган маянасына жараша, анан түшкөн кандай десем тапшырык, заказга жараша өзлөрүнүн тийиштүү милдетин аткарып аткан окумуштуулар белгилүү. Канча айлык маяны алса, ошого ылайыктуу иштейт демекчи. Эмне кылабыз анан? Ошол мамлекеттик айлыгыңар аз экен да, айлыгыңар. Айлык өтө эле төмөн, азыр сизге айтпадымбы, мынакей минималдык заработный плата 7000 сом, орточо айлык 12000 сом депчи. Илимде бүгүнкү күндө чыныгы эле илимпоздор эле калды. Калган илимпоздордун бардыгы ар кайсы тармакка өтүп кетишти. Ошонун ичинен чет өлкөгө дагы далай биздин белгилүү окумуштуулар уже кетип калган. Чет өлкөдө илимпоздордун бардыгы жеке компанияларга иштешет да. Өтө чоң айлык алышат. Илимпоз керек. Мен депутат катары сунушум, заман өзгөрүп атат да. Азыр мына эң жаш 53 жашта дедиңиз. Биз СССР малынын тарбиясын алган адамдарыбыз да окуп билебиз. Ал заман өзгөрүп атат.
жылдан жылға. Жаңы илимпоздорду чыгарыңыздар. Жаңы илимпоздор керек. Жаңы жашоого, азыркы технологияга көз карашы бөлөкчө болгон ошону билген бир илимпоздорду алып чыксаңыздар, ушул 499 миллион сом жылына кетет экен илимпоздорубузга. Ушуну эми аз, может аздыр сиз айтып атсаңызчы. 1682 илимпозубуз бар экен, бирок бюджетибиз 490,5 миллион сом. Но акча чоң эле акча каражат да. Мындай бир жаңы тармактарда, жаңы бир багытталган биздин илимпоздорду чыгарсаңыздар. Рахмат. Бирок бул мыйзам долбоор керек. Айтыңыз. Туура, сиз туура колдоп атасыз. Бүгүнкү күндө мамлекет башчы тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы биз колдоону бүгүн абдан сезип атабыз. Ошонун ичинен ботаникалык бактан баштап, башка илимий мекемелердин баарында бүгүн колдоо жакшы. Акыркы учурда былтыртан баштап, мурдагы жылдан баштап аспиранттардын санынын өсүшү да көбөйүп калды. Аспиранттар, докторанттар бүгүн илимге кайрылып келе башташты. Рахмат колдооңузга. Илимпоздорду биздин Кыргызстандын мындай шартына жараша биз көбүрөөк эме багыт бериш керек да, бүт тармакта эле керек. Бирок негизинен айыл чарбасы боюнча, мал чарбасы боюнча, электроэнергия боюнча, мына форель багуу боюнча бир илимпоздорубуз кем экен да, бир экөө эле бар экен. Ошо багытта дагы мында көбөйтүп берсеңиздер бизге пайдалуураак болот. Абдан туура. Өткөндө дагы ушул айыл чарбасында атайын көчмө коллегия болгондо дагы мен барып атайын катыштым. Акылбек Сөмбекович бир топ тапшырмаларды берди. Азыр жаңы 9 долбоор иштеп чыктык. Эгер ушул долбоорлордун бардыгы каржыланып калса, Кыргызстан үчүн экономикасында бир топ жакшы сунуштар менен чыгабызго деген ойдомун. Рахмат. Рахмат, ийгилик. Рахмат.